Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясынын YouTube каналын көрүүчүлөрү. Погода сон болуп турат. Сонун погодага мен сиздерге сонун үй даярдап койдум. Буга чейин көп үйлөрдү эле биз бүткөндөн кийин барып тартып аттык эле. Уже көп убакыт болуп калыптыр. Биз салынып аткан үйдү эч тартпай калыппыз да. Ошон үчүн азыр атайын ушул салынып аткан үйгө келдик. Ушул үйдүн негизи конструкциясы кандай курулат, кандай болот, материалдары кандай, баалары кандай, бүт баардыгы жөнүндө мен сиздерге кенен маалымат бергенге аракет кылып көрөйүн. Бул 152 квадрат метр болгон Чолпон атада салынып жаткан биздин кезектеги объектибиз. Буну ушул деңгээлге чейин биз 1,5 айда жеткиздик. 1,5 ай 2 айга почти жакындап калды. Бир 10 күндөн кийин 2 ай болот да туугандар. Мынакей. Анан кийин сразу эле башынан эле баасын айта кетейин. Комментарийге көп жазып коюшат. Баасын айтпайсыңарбы бул деп аягына чейин. Бирок каждый эле YouTube видеолордо биз баасын айтабыз. Ошон үчүн аягына чейин бүт баардык нерселерине кунт коюп, көңүл буруп көргөнүңүздөрдү туура көрдүм да. Ошон үчүн азыр столдорго чай пай коюп алып туруп, кенен отуруп алып туруп көрсөңүздөр туура болот го дейм. Мынакей. Баасын айтпай коеюнбу? Бул үйдү туугандар $47,500 сомго чакканда 4,150,000 сомго салып бергенбиз. Бул баа кээ бирөө үчүн кымбат, кээ бирөө үчүн арзан. Эмне үчүн арзан болуп калды, эмне үчүн кымбат болуп калды, бүт баардыгы билесиздер, материалга жараша өзгөрө берет. Ошон үчүн азыр мындай карасак бирок $47,000 участок деле келбей калды да. Бирок 152 квадрат метр болгон килтейген ушундай бүт баардык шарттары менен үйдү салып алган сонун эле вариант го дейм. Анан кийин ушул планировкадагы үйлөр бизде эң эле популярный үйлөрдүн бири. Өзүнүн террасалары менен, 3 спальня менен, кухня, зал, санузел бүт баардык шарттары менен. Азыр сиздерге ичин дагы көрсөтүп берем. Азыр бул фундамент жөнүндө айтып берейин. Өзүңүздөр көргөндөй биздин фундаменттер ар дайымкыдай теп-тегиз болуп турат. Буну биз корейский опаловкалар менен коебуз. Фундаменттин болсо ширинасы 30 кылып коебуз. Стена устук болсо фасадтар менен бүткөнү менен 20 болуп бүтөт да. Бул жердин баага түздөн түз таасир эткен жери дагы бунун эң эле жапыс жери фундаменттин 80 сантиметр куюлган туугандар. Стенасы болсо өзүңүздөр көргөндөй бийик 3,20 кылып сип панелден тургузуп бергенбиз. Азыркы учурда бүткөн жумуштары фундаментин куйганбыз. Фундаменттин милдеттүү түрдө 0,60 сантиметр ичкериге киргизгенбиз. Стенасын тургузуп, крышасын жаап, могу водосточный суу акчуу трубаларын коюп, терезелерин орнотуп койгонбуз. Азыр сыртынан фасадтары калды. Еще бул жерге ошол мен айткан суммага кирчү биз могу фундамент сырттагы облицовкасын дагы кылып беребиз. Бунун фасадын болсо без клинкер менен жасайбыз. Без клинкер билесиздер, кымбат материал, богатый көрүнөт. Без клинкердин фасадтын квадрат метрине өзү эле 1,800 сомдон айланат туугандар. Ошон үчүн ар бир тандаган материал сиздердин итоговый суммага түздөн түз таасир этет. Мисалы могул крышасы профнастил менен жабылып турат. Металлочерепица менен жапканда bundan квадрат метрине 200 сомдон кымбатыраак болот. Мягкий кровля менен жапсаңыздар, bundan квадрат метрине 600 сомго кымбатыраак болот да. Бүт баардыгы сапатына, качествосуна жараша. Эмне үчүн? Металлочерепица bundan көбүрөөк служба кылып берет. Мындай види да жакшы чыгат дейт. Мягкий кровлянын чын эле жакшы деп айта алам. Эмне үчүн дегенде, техноникөлүк компаниясы өзү мягкий кровляга 20 жыл гарантия берет дагы, жылуулукту чыгарбайт. Анан кийин мындай сыртынан вид дагы жакшы көрүнөт. Эң плюс жери, мисалы ушул жыл профнастилге, металлочерепицага жамгыр жааганда тапур-тупур деген үйгө угулуп, кичине ыңгайсыздык жаратып коюшу мүмкүн. Мягкий кровляның андай звуктары чыкпайт. Мындайча айтканда, звукту поглощать этет дагы, ошол качествосу менен мындай бааланат дагы, еще жылуулукту жакшы сактайт туугандар. Мынакей. Сип панель жөнүндө айта турган болсок, бул сип панелдин эки четинде турган OSB'лар OSB 3 деген огнебию обработанный, лакированный, булардын плотносттору да күчтүү. Жана китепти четинен жаап туруп күйгүзсөңүздөр, ортосунда кислород жок күйбөйт го. Бул деле ошондой. Өтө катуу пресстелген дагы, ортосунда кислород жок. Ошон үчүн күйүшү кыйын болот да. Бул мындай быкшып тура берет. Өрттөнүп жалындап күйүп кетпейт. Жанагы башка бир казакстандык блогердин өрттөгөн видеолорун баарыңыздар эле көрдүңүздөр болуш керек. Ошондой бул өрттү өзү
кайра өчүп калат. Мындайча айтканда өрттү колдоо касиети жок. Ортосунда 14 сантиметрлик пенопласт бар. Анын дагы плотностью 18 туугандар. Бүт баардык материалдарды кайсы жактан заказ кыласыңар дейт. Биз могу ОСБларды дагы, ортосуна пенопластты дагы, могу жыгачтарды дагы бүт баардыгын биз Россиядан түздөн түз заказ кылабыз туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй могу сырты лакированный болуп турат ОСБлар. Бул влагостойкий болот да. Мындайча айтканда сиз фасадын жасабай 1 жылга коюп койсоңуз болот, бирок ал биз сунуштабайбыз. Айла жоктон каражатыңыз жетпей калса, каражатыңыз жеткен деңгээлге чейин салып беребиз дагы. Мисалы ушундай кылып туруп эле фундаментин коюп, стенасын тургузуп, крышасын жаап быйыл кое турсаңыздар, кийинки жылкы акча болуп калса, фасадын жасап, калган жумуштарын бүтүрүп кире берсеңиздер болот. Анан кийин эмне себептен үй жылуу болот, сипанелен салынган үй жылуу болот деп сурайсыздар го. Анткени себебинен 4 кирпич жылуулукту кармаганды 4 эле сантиметр болгон пенопласт кармайт. 4 кирпич койгон жылуулукту 4 сантиметр болгон пенопласт кармайт. А бул жерде болсо негизи целый 14 сантиметр койгон пенопласт турат туугандар. Ошон үчүн бул үйдүн как термос болуп калат дагы, жылуулукту сыртка чыгарбайт, сырттагы суукту ичкерге киргизбейт дагы, термос болуп турат. А үйдөгү аба алмашуу системасы за счет вентиляция эле болот да. Вентиляция аркылуу гана үйдө аба алмашуу системасы жакшы болот. Могу сыртынан азыр калган жумуштар болсо, биз сыртын фасадын без клинкерден, жана айткандай эле без клинкерден кылып беребиз. Могул террастан үстүн болсо вагонка менен обшивка кылып беребиз. Фронтондорун, витровой карнизтерин жаап, кардарга сырткы 100% жумушун өткөзүп беребиз. И бул үйдүн могул фундаментин облицовкасын дагы биз кылып беребиз туугандар. Сиздерге калчу жумуштар, мисалы могу жерде азыр засыпка болгон бойдон турат го. Бунун үстүнө үйдүн ичтерине 5 сантиметр болгон жылууланган стяжка коесуз дагы, могу сырттарын бүт баардыгын тегистеп туруп, үстүнө наливной пол куюп беребиз. Анын үстүнө сиздер кафель чаптап аласыздар дагы, болду, сиздерге ушул эле жумушу калат. Калган жумуштардын бүт баарын кылып беребиз. Анан если табитиңиздерге жараша, могул жердеги перегородкаларын өзүңүздөр кылып аласыздар. Мынакей үйдүн ичин эми кенен обзор кылып берейин туугандар. Мынакей киргенде эле ушундай болгон соонун кире бериши кыльцовый. Бул жерге көбүнчө эмне үчүн ар бир үйлөрдө ушундай нерсе кыла беребиз? Бул жерди как жанагындай болуп турат да, сырттан эшикти ачкандагы сырттан келген шамал ушул жерде калып кетет дагы, үйдүн ичине прямой сырттагы шамал урбаш үчүн ушундай кылып туруп прихожа кылып коебуз. Ал дагы бизде Кыргызстанда климаты суук болгон себептен жылуулукка жакшы таасирин тийгизет. Эмне жерде ушул жерде азыр эле бүгүн эле балдар бүт электромонтаждары бүтүп кетти. Мынакей бүт баардыгы өтө аккуратный жасалган. Бул жерде бүт баардыгы жазылып турат, кайсыл жактыкы, кайсыл точкасы, кайсыл включатели. Бул жерде бир эле точкаңыздан замкания чыкчу болсо, бул автоматически ошол точканы өчүрүп коет дагы, калган жактарын эч кыжаалат болбой эле колдоно берсеңиз болот. Бул атайын диф автомат деп коет. Өзү ушундай умный счетчик да, мындайча айтканда. Анан бисмилла деп киргенде эле бул жерде ушундай коридор бар туугандар. Коридордо сонун болгон үйдү кенен көрсөткөн аркасы бар. Аркадан киргенде эле бул жагы гостиный туугандар. Гостиный. Мынакей могу жерде кенен эле көрсөтөлү электромонтаж жөнүндө да. Биз электромонтаждарды медно-монолитный кабелдер менен тартабыз. Бул медно-монолитный кабель десеңиз, кандай десеңиздер, булардын башында бир эле медный провод болот дагы, жанагы көпчүлүк зарядниктерди ачканда чачыраган проводдор болот го, андай эмес. Булар бир эле калың болгон провод туугандар. Анын артында турган металлический пластина, бул металлический пластинаны эки четинен гипсокартон жаап калат дагы. Гипсокартон өзүңүздөр билгендей 100% күйбөй турган материал. Бул артына кеткен проводдун артына кеткен жагы гофра менен кылынган дагы. Бул точкалар кийгендин артында болсо родбанктар менен жабылган туугандар. Ар бир точканы, ар бир сантехник системаны сиздер менен биздин дизайнерлер отуруп туруп, кеңешип туруп, ошого ылайыкташтырып туруп проект чет. Ошол проекттин негизинде гана биздин усталар жумуштарды алып барат. Ошон үчүн ушундай болуп туруп, өтө грамотный болуп, теп-тегиз болуп, бүт баардыгы аккуратный болуп турат дагы. Эртеңки күнү колдонгонго дагы сизге өтө ыңгайлуулук жаратат туугандар. Мынакей бул гостевой комната, холдон киргенде эле бул жагы кухня туугандар. Кухнянын дагы полностью ысык суу, муздак суу, канализационный труба, бүт сантехник системалары жасалган, электромонтаждар жасалган. Потологуна болсо биз жылууланган стяжка коюп беребиз. Ал билесиздер да,
үйдө жылуулукту жакшы сактайт. Бирок потологун сиздер сип панель менен да кылсаңыздар болот, бирок баага бир аз таасир этип калат. Ал сип панель менен болгон потолок бир аз кымбатыраак болот. Терезелерин полностью орнотконбуз. Биз бул жерде алюминиевый перегородкалары көрүп тургандай антрацит болгон цветтеги бул жерден кухнядан сразу эле террасага чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Полностью терезелер коюлган. Булар терезелер болгон день ночь деп коет. Мынакей сыртынан сырткы фасадка жакшы көрүнүш үчүн антрацит цвет болуп турат дагы, ичинен болгон аппак болуп көрүнүп турат туугандар. 5 камералуу болгон пластиковый терезелер. Бул жерде бүт бардык вентиляционный системаларды жасап өткөзүп беребиз. Вентиляционный системасын именно естественный вентиляция эмес, бул жерге принудительный вентиляция орнотуп бергенбиз. Принудительный вентиляция деген бул естественный вентиляция деген сырттан аба кирген, үстүнө аба естественно соруп кетет да. А принудительный деген болсо абаны мындайча айтканда моторчик аркылуу сордурат дагы, ошон үчүн үйдө аба алмашуу системасы жакшы болот. Бирок вентиляционный системага өтө катуу маани берип биз көңүл бурушубуз керек. Анткени дегенде бул ден соолугубузга көп эле залакасын тийдирип коюшу мүмкүн. Сиз пескоблоктон салсаңыз дагы, пеноблоктон салсаңыз дагы, сип панелден салсаңыз дагы, кирпичтен салсаңыз дагы, эмне материал менен салбаңыз, үйдө вентиляционный система обязательно милдеттүү түрдө орнотулуш керек туугандар. Бул биздин үйдө уктап эс алганыбызга дагы жакшы, үйдө аба алмашуу системасы болуп турса, биздин дем алганыбызга дагы, кыймылыбызга дагы түздөн түз таасир этет. Бул биринчи бир этаждуу болгон 152 квадрат метр болгон үйдүн кенен ушундай сан узел бөлмөсү туугандар. Сан узел бөлмөсүнөн көрсөңүздөр болот. Бүт аварийный канализациялары, раковинага болгон ысык суу, муздак суу, аристонго, унитазга бүт бардыгына сантехник системалары тартылган туугандар. Бул жерде 3 уктоочу бөлмө бар. Биринчи эле уктоочу бөлмөсү бул мынакей полностью электромонтаждар жасалган. Анан кийин бул биринчи уктоочу бөлмөсү мастер спальный. Бул жагын жеке өзүнүн сан узел бөлмөсү менен туугандар. Бүт форточкалар, бүт бардыгы вентиляционный системалар полностью каралган туугандар. Ал эми экинчи уктоочуну бөлмөсүн көрсөтсөк, бул жер бир аз чаканыраак, детский кылып койсок болот. Өтө сонун. Бул жерде эле негизи чоң эле болуп турат да. Азыр сиздерге видеодо кандай көрүнүп атат билбейм. Ушул эле биринчи спальныйда эле болгон, үчүнчү чоң эле спальный. Могу жерге спальный диваныңыздарды койсоңуздар, бул жерге эки тумбочкаңызды койсоңуздар, тумбочканын үстүндө турчу точкаларынан бери бүт бардыгы орнотулган, ойлонуштурулган туугандар. Мынакей, мына жерде вентиляционный система сырттан таза аба кирүүчү выходы көрүнүп турат. Могу жерде болсо ушул эле сырттан келген абаны иштен тазалап, үйдүн ичиндеги эски аба ушул вентиляционный система аркылуу сыртка чыгып кетет туугандар. Бул үйдүн бүт 90% жумушун бүтүрүп беребиз. Ал эми азыр кайсыл жумуштары калды, кайсыл жумуштарын бизге калат, кайсыл жумуштарын силер өткөзүп бересиңер дей турган болсоңуздар, мынакей стеналар турган потологуна биздин усталар келип туруп пенополистирол бетон жылууланган стяжка куюп берет. Полуна дагы минимальный жерин 10 см кылып туруп, эң жапыс болгон жерин 10 см кылып туруп, полуна дагы жылууланган стяжка куят дагы. Жылууланган стяжканы болсо сип панелди 5 см көмүп туруп куят. Эмне үчүн десеңиздер, бул сырттан келген фундамент менен стенанын кошулган жеринде мостик холод болуп калбаш үчүн биз ошол менен көмдүрүп куюп коебуз дагы, анын үстүнө наливной пол куюп беребиз. Стенасына болсо ушул теп-тегиз болуп турат. Өзү ОСБ мененчи ушунун үстүнө эле гипсокартон чаптап туруп, бир слой шпаклевкасын тартып, апа-пакай кылып өткөзүп беребиз туугандар. Сыртынан калчу жумуштары жана эле айткандай, бул жактарын полностью тегистеп, жылууланган стяжканы куюп өткөзүп беребиз. Анын үстүнө кафель чаптап алабыз. Фасадтарын 100% бүтүрүп беребиз. Без клинкер деген фасадта, ал фасадтын квадрат метри эле 1800 тонн кымбат фасадный да. Азыр бунун суммасын айтпадымбы, 47500 деп. Ушул эле фасадтын сиз мисалы технониколь болбосо, декоративный штукатурка же болбосо сайдинг ушул сыяктуу материалдар менен тандасаңыз, алар арзаныраак материалдар да. Ушул итогу чыккан сумма арзандайт. Мисалы, могу үйдүн бийиктиги 3,20 болуп турат да. Бунун дагы кичине 3 кылып жапыстатсаңыз, суммасы арзандайт. Мисалы, могу
терезе дагы антрацит болуп турат да. Если ушул терезени эле апапакай эле кылсаңыз, анда дагы сумма арзандайт. Бирок мындан дагы кымбат фасадтар бар, мындан дагы кымбат терезелер бар, мындан да кымбат крышалар бар. Ошон үчүн ар бир тандаган материалыңыз сиздин итогуй суммаңызга, чөнтөгүңүзгө түздөн түз таасир этет туугандар. Ушул сыяктуу сапаттуу, ар бир бурчу кызмат кылчу кыялыңыздагы үйдү салдырсаңыз, биздин төмөндөгү номерлерге кайрылып, чалып, кенен маалымат алып, офиске келип, офисте бүт бардык чакан үйлөрдүн дагы, 1 кабаттуу болгон үйлөрдүн дагы, 2 кабаттуу болгон үйлөрдүн дагы, гостиницалардын, комплекстердин бүт бардыгынын проектилери бар. Ошол проектилер кайсынысы сиздин семьяңызга ыңгайлуу болуп келет. Мисалы, 2 балаңыз ата энеңиз менен жашасаңыз, ошого ылайыкташтырып эле проект чыдырып аласыз. Же болбосо ошол жактан идеяларды, биздин каталогдон идеяларды алып туруп, өзүңүз дагы индивидуальный проект чийдирсеңиз болот. Бизде бүт архитекторлор бар, дизайнерлер бар, полностью жумушту бүт бардыгын бүттүрүп беребиз. Мындайча айтканда, сизден эч кандай жумуш талап кылбайт. Мисалы, ушул эле кардар бизге эмнесин чечип берди. Бизге жерин көрсөтүп коет, ушул жерге саласыңар. Бул чек арадан мынча метр алысыраак кылгыла, бул чек арадан мынча үйдүн бул жагы карасын, күн батышка бул жагы карасын деп бүт баарын айтып коет дагы, суу маселеси менен свет маселесин чечип берип коет. Калган жумуштарына эч бир шуруп, бир нерсе алып кел деп строй материалга жумшабайбыз. Бүт бардыгын Адекс курулуш компаниясы 100% бүтүрүп берет. Ушул эле үйдү биз буюрса 3 айда бүтүрүп беребиз. Сиз бир бөлмөлүү үй салсаңыз дагы, 4 этаждуу гостиница салсаңыз дагы, буюрса 3 айга договор түзүп, сонун кылып кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. Адекс курулуш компаниясы ар дайым кызматыңыздарда.